Бул арада Москва мигранттардын эң орчундуу көйгөйү регистрация жана квартира маселесин чечүү үчүн Дубайдын тажрыйбасын колдонуп, шаар сыртына чоң көлөмдөгү жатакана куруп баштады. Жуманын башында мамлекет өкүлдөрү журналисттерди курулуш иши менен тааныштырды. Жалаң мигранттарга арналган жабык куроодогу жатакана үчүн 5000 квадрат метр жер бөлүнгөн. Бардык шарттары менен 1300 адамга ыңгайлашкан имарат Москва облусунун Домодедово аймагына салынууда. Мындан мигранттарды иштеткен курулуш компаниялар аянты 30 000 квадрат метрден чоң көлөмдөгү имарат курса, иштеген мигранттарга убактылуу жатакана курууга милдеттендирилет. Москва дал ушул жол менен мигранттардын резиновый квартира же мыйзамсыз регистрация кылган хостел көйгөйлөрүн чечип коймокчу. Баса бул жатаканага үй-бүлө мүчөлөрү менен кирип жашоого жол берилбейт. Ал эми Москвада туруктуу жумушу бар легалдуу мигранттар мурдагыдай эле өз жумушуна жакын жерден ижарага үй алып жашоосуна эч кандай чектөө жок. Эске сала кетсек, легалдашууга берилген амнистия аяктагандан кийин 1-майдан тартып нелегал мигранттар дароо өлкөдөн чыгарылат деп кайра эскертүүдө.